Программабызды улантабыз достор, бизге келген кийинки коногубуз менен тааныштырабыз. Бек Бурбиев агабыздын чыгармаларын так өзүндөй аткарган Нурлан Алдаяров бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар, урматтуу 5-канал бардык жалпы жамааты жана ошондой эле кыргыз элибиз. Кутман таңыңыздар менен. Ошо ак болсун. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ден соолугуңуз жакшыбы? Кандай жүрөсүз? Жакшы. Кудайга шүгүр, жүрөбүз. Ата-эне, үй бүлө баары жакшыбы? Жакшы, рахмат. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Чыгармачылыгыңыз кантип атат? Чыгармачылык негизи жакында баягы өзүм бойдок болгондуктан ошол өзүмө тиешелүү бир тамашалуу бир бек агайыбыз жазып берди. Нарындан деген чыгарма. Нарындан? Жазган салам катпы? Жок, буюрса мен үйлөнөм нарындан деген. Нарындан кыз алам. Сулуу кызга аппак жол салынган деген сыяктуу саптар бар. Кайсыл жагынан, Кочкорунан эмеспи? Жок, ошон чын эле ошентип үйлөнөсүзбү же бул жөн эле чыгармабы? Бек-бекке сурап калат да, баягы каяктан үйлөнөсүң, Оштонбу же Нарынданбы же кайсы тараптан деп анан билбейм, баягы үйдөлөр дагы киригишип атат деп калсам эле анан анда сен Нарындан үйлөнөт болушуң керек. Үйдөлөр баягы кошулуп аткандан кийин, киригишип аткандан кийин деп анан. Эмне үчүн үй бүлө киришсе эле Нарындан алыш керек? Эми өзүң жакка жакыныраак алат болушуң керек деп ойлойт да, анан ошо жараша баягы Нарындан. Бул жерде ар бир баягы областтын эле аттар айтылып калышы мүмкүн да, Таластан болобу же Чүй жактан деп. Эми кийин ошо үйлөнгөнүңүзгө жараша ошол жерин которуп ийесиз да, туурабы? Ошол сыяктуу болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде баягы Бек агабыз бир концертинде айтты эле да. Ушундай эркин айда ырдап баштасам эле үйдө аба ырайы бузула баштайт депчи. Андан кийин Жубайма деген чыгарманы ырдап койсом, күн ачылып калат деген сыяктуу. Жакшы, кандай кыздар керек эле сизге негизи? Үй бүлө куруу бул мындай чоң нерсе экен да. Туура жарды табыш, бул дагы искусство экен. Ооба. Сиздин талаптар боюнча? Биздин талаптар боюнча биринчиден ошол акылдуу, чачы узун дегендей. Чачы узун эң башкысы. Боючу? Бою бою деле узун болсо болот. Анан эң негизгиси баягы жакшы бир аялдык касиеттери бар, сапаттары. Баягы өзүм 30 жашка чыгып калгандан кийин баягы тандап калат деген сөздү ишенич эмесмин, бирок мындай чын экен, факт. 30 жашка чыккандар билет да. Биздин үйлө элек досторубуз да айтып калды, ой, тиги кыздын күлгөнү башкача экен, тиги кыз мындай экен деп, ошо тандай баштайт экен да. Ошентип башталат. Тормок кезде эле үйлөнүп алыш керек экен деген сөздөрдү дагы курч кезде үйлөнүп алган жакшы болот экен да негизи. Жакшы, ылайым эле ошо баягы сизге жакшы кыз жолуксун дейли. Рахмат. Ал эми кайра эле чыгармачылыкка кайрылып келели. Кандай чыгармаларды жазып атасыз? Бул нарындык кыздан башка. Андан башка Камчыбек Калыбек Суранчиев деген биздин Токтогулдук агабыздын Бульварда деген ыры мурун кайсыл бир 2000 жылдары ырдап чыккан, анан азыркы учурда кайра жаңыртып ошол ырды ырдап атам. Экинчиден ошол анан жакында ошо клиптер бар планда. Кайсыл чыгармаларга? Эми негизи ар бир эле чыгармага клип тарса жакшы болот го. Негизи анан 2-3 ырым бар жаңы, анан кайсысына клип туш келет пока айта албайм да, бирок планда бар клип тартам дегенчи. Жазында. Сиз ошо айтып атпайсызбы, бардык эле ырларга тартсак жакшы болот эле депчи. Кандай темада тартасыз? Мындай өзгөчө идеясыбы? Өзгөчө клип болуш керек да негизи. Өзгөчө клип болуш үчүн эми клипмейкерлер менен баягы отуруп алып сценарий жазабыз да, анан кичине өзгөчөрөөк болгондо сөз сөйлөп ар бир баягы сөзгө маани берели, ошолго такалып калбай эле бир клипти да бир жакшы элге жакшы көрүнүш үчүн, баягы жакшы клип деген атка конуш үчүн мисалы жакшы бир башкача бир жаңылык киргизиш керек да негизи. Болгон аракетибизди кылабыз ошо. Кайсыл темаларда ырларды эми дагы аткарайын деп атасыз, жазайын деп атасыз? Эми негизи ырчы болгондон кийин бардык темада ырдаган жакшы болот да. Мисалы ар кандай жерлерге барып ырдайсың да. Сөз эле баягы сүйүү темасында эмес, сөз эле баягы тойскырларды эмес,
бардык баягы темадагыларды негизи ырдап жүргөн жакшы болот экен. Анан бардыгына ырдаганга аракет кылып атам бардык темада. Көпчүлүгү сүйүү темасында. Көпчүлүгү сүйүү тема. Негизги бөлүгү. Жакшы экен. Анда сизден бир музыкалык чыгарманы сураналы. Урматтуу достор, сиздер башка каналга отурулбай туруңуздар. Бир нече көзүрмөндөн кийин сиздер үчүн Нурлан ырдайт. Aşağıyna süyü kumganın Gözlerimi senin tunganın Tübölüktü carım dolur de Yüreğimdü sağa sunganın Yüreğimdü sağa sunganım Sezmez duymaz süyü ırgağım Yüreğimiz sende kızlardım Şağım sınıp kaldı amiro Katlı cazgam anda şok beni